Мына 91-жылы Акаевди сүйрөп келишти. А киши айтты, мен парашюттан түшүп калдым. Мен даяр эмес элем, түшүмдө да кирген эмес деди. Андан кийин Корманбек Салиевич айтты. Мен тамак ичип отурганмын, мен тамак ичип отурсам эле жүрүңүз деп эле алып келип отургузуп коюшту. Отунбаев айтты, жалаң эркектер бар экен, жалгыз аял сиз экенсиз, сиз колдоп бериңиз, сизди алдына түртөлү деп мени түртө салышты. Кийин Атамбаев айтты, каражат керек болуп атат, каражат жалгыз сизде бар, каражаттуу гана киши жеңет, болбосо башкаларга алдырып беребиз деп мага токтошту. Азыркысы айтты эле, мен президент эмес, өкмөт башчы болуш түшүмө да кирген эмес деди. Анын сөзү. А мен болоюн деп кичинесинен даярданган, кээде жаңылышкандыр, кээде мүдүрүлгөндүр, кээде кулагандыр, кээде ыйлагандыр. Ошондой болуп такшалган ер азаматтарды эмне үчүн койбой атабыз? Эмне үчүн жалаң сүйрөлгөндөрдү алып келип атабыз? Сүйрөп келип атабыз да себеп. Бул дагы Атамбаевдин сөзү, меники эмес. Притащил деди. Анан дагы айтып коет, мен түшүнбөйм, эмнеге ушунча жыл буларды сүйрөп жүрдүм экен деп. Анын сөзү бул дагы. Мен түшүнбөйм дейт, эмнеге сүйрөп жүрдүм экен ушунчалык кылып. Бир агасын элчи кылдым дейт. Бир агасын бир эмес эки жолу, бир инисин бир эмес эки жолу төрага кылдым дейт. А мунун эч кандай кадыр баркы жок экен дейт. Кадыр баркы жок, бирок 20 жыл сүйрөп келдим дебеди. Демек ошол сүйрөп келгендин кесепети каргышы кимге тиет? Элдин убалы кимге? А мен болом деген азаматтарды эмне үчүн чыгарбай атасыңар? Сүйрөлүп жүргөндөр. Бул кайгы, улуттун кайгысы.